Тоо арасындагы бул айыл Нарын облусунун аймагындагы шарты катаал калктуу конуштардын бири. Дал ушул айылда нукура азыктарды өндүрүүнү колго алгандар дагы арбын. Алардын катарында Бурул Майрамбек кызы дагы бар. Ал жоголуп бара жаткан кыргыз чаар тоогун багып, башын көбөйтүп келет. Анан ошол 100 000 сомдон ошол кайсы бир салым өздүк салымыбыз кошуп, анан проект 75 000 сом берген малга деп, атайын ушуга деп, анан чаар тоокду изилдеп, анан Кочкордон алып келдим. Кочкордо байке дагы ошол атайын изилдеп жүрүп чогулткан экен да. Ал жактан биринчи 40ты сатып алгам. Даана тазагандуу деп. Андан кийин анан балыкчылык байкеден алып келдим. Өздөрүн тоокко бастырдык, ошентип атып, анан жайында булар 120 башка жеткен быйылкы жылы. Анан климатка ылайыктуусу ошол суукта атайын мындай жулулабайбыз, кадимкидей эле кол кармабайт, кадимкидей эле үйдөгү эле жем чөптү жейт. Каарман тооктор жакшы тууп, эт багытында баа болуш үчүн жеген тамагына өзгөчө көңүл бурулушу керектигин жана буудайды нымдуу жерге сактап, нукура семиртүүчү азык катары берерин айтат. Дарылаганда күзүндө атайын вакцина саябыз, оорунун алдын алыш үчүн. Анан жазында бир саябыз. Анан калган убакта болсо кадимкидей эле жем чейт. Анан булардын басышы дагы жакшы. Анткени бу февралдан баштап буларга өндүрүлгөн накта буудай же арпаны өндүрүп беребиз да. Аны кантебиз? Аны биринчи жылуу сууга салып, жылуу жерге 2 күн коюп, анан ошол өндүрүлгөн жемди буларга беребиз. Анан тооктор семирет. Тооктор семиргенде анан жаздын күнү булар семирип усканда жакшы басат да. Анан ошону бастырып баштайбыз да. Анткени кальций топтош керек, витамин топтош керек, ошон үчүн семиртиш керек да буларды. Тооктор үчүн кальций эң зарыл азык. Бул үчүн ага өзүнүн эле жумурткасынын сыртын майдалап берип, кошумча чөп-чар жана тааруу дагы кальций менен байытууга жардам берет. Буга катар чаар тооктун породасы бузулуп кетпеш үчүн короздорун жашартып, алмаштырып туруу зарыл. Кошумча деле витамин жебейт, болгону жанагы жумуртканын кабыгын майдалап, өздөрүнүн жемге кошуп туруп эле беребиз. Кальций багытындачы жумурткасын эле сыртын, сууга абышкан жумуртканын сыртын майдалап туруп эле жемге кошуп беребиз. Бул кальций болот өздөрүнүн. Калганы жана өндүрүлгөн жем. Анан мен өзүм анда санда ачуу калемпир кошуп туруп берип коем да, баягы суукка үшүбөш үчүнчү жемге аралаштырып берип коем. Анан тооктор деген 16 саат жарык көрүш керек. Өзүңүздөр билгендей эле кыштын күнү күн бат эле. Батып кеткендиктен ушундай лампочкаларды коюп коебуз. Булар ушу тооктордун жумурткаласына да жакшы жардам берет да. Кыргызстанда 1991-жылы бул тооктордун саны 250 000ге чейин жетсе, азыркы тапта жоголуу коркунучунда турат. Каармандын айтымында жумуртканы көп тууган куры несушки жана этти жакшы берген бройлер тоокторундай эле эки тооктун ролун бир аткарган кыргыз тоогун азыр Россияда кыргызская серая курица деп багып тукумун көбөйтүшүүдө. Алина Асанкулова, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.